Кыргызстарда шаманизм дини катуу өнүккөн. Шамандарды фагинундар деп атаган кыргыздар. Араб, перс, Кытай жазмаларында фагинундар идеологиялык башчы катарында кыргыз коомунда өтө бааланган. Майрамдарда атайын музыканттардын коштоосунда жөрөлгөлөрдү өткөргөн. Музыка ойной баштаганда алар эстен танат деп жазышкан тарихи булактарда. Эстен тараганда андан жыл кандай болот, келечек кандай болот деген сыяктуу суроолорду берет. Ошолорго тиги фагинундар жооп берет. Алардын айткандарынын көпчүлүгү турмушта далилденет деп тарихи булактарда айтылган. Андан кийин кыргыздардын маданиятын өтө жогору деңгээлде болгондугун көрсөткөн мына бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган кыргыз жазуусу. Бул жазууну ар түрдүү атап жүрүшөт. Орхон Энисей жазуусу, түрк жазуусу деп. Негизинен бул жазууну албетте кыргыздар менен коңшу жашаган элдер, түрктөр, бөлөк элдер да пайдаланган. Бирок бул жазууну кыргыздар пайдалангандыгы жөнүндө тарихи маалыматтар көп. Барсбекке арналган жазуу, Алпсолго арналган жазуу, Суджиден табылган жазуу, мындай жазуулар көп табылган. Алардын көпчүлүгү чечмеленип окулган. Алардын көпчүлүгү азыр музейлерде сакталат. Алардын көчүрмөлөрү, мисалы Барсбекке арналган эпитафиянын көчүрмөсү Кыргызстанда дагы калыбына келтирилген. Кыргыздарда маданиятын чагылдырган элдик билим абдан жакшы өнүккөн. Анткени кыргыздар жаратылыш менен жуурулушуп, жаратылышка аяр мамиле жасап, жаратылышка байкоо жасап, элдик билимин калыптандырган. Элдик астрономия кыргыздарда жакшы өнүккөн. Кыргыздар ошо жылдыздарды өздөрү изилдеп, жылдыздарга байкоо жүргүзүп, көп жылдыздарга өздөрү ат коюшуп, мисалы алтын казык жылдызы, чолпон жылдызы, чоң жетиген, кичи жетиген, үркөр деп ушу мал багууда ушул жылдыздардын жайгашышына жараша, жылдыздардын жылышына жараша ошол мал чарбачылыгын, дыйканчылыкты, аңчылыкты жүргүзүшкөн. Анан элдик медицинадагы Энисейлик кыргыздарда жакшы өнүккөн. Элдик математика, анткени мал чарбасын жүргүзүш үчүн, малды санаш үчүн математикалык эсеп жүргүзүү кыргыздар ошол мезгилде эле 1000ге чейин санап, 1000ден ары 1 түмөн, 2 түмөн, 3 түмөн деп санап кеткендиги жөнүндө маалыматтар бар. Элдик биологиядагы жакшы өнүккөн экен. Ошол мезгилде элдик оозеки чыгармачылык жакшы өнүккөн. Философиялык ой толгоолор, макал лакаптардын негиздеринин баардыгы тең ошол мезгилде калыптанган. Энисейлик кыргыздарда мамлекеттүүлүк идеологиясы, идеясы абдан жакшы өнүккөн. Эгерде мамлекеттүүлүк идеясы жакшы өнүкпөсө, кыргыз элинин ичинде ынтымак болбосо, Кагандын айланасында мына эпитафияларда жазылып атат. Өлүп бараткан адам элге кызмат кылгыла, Каганга кызмат кылгыла, хандын буйругун аткаргыла деген керестерди калтырып кеткендиги бул мамлекеттик идеологиянын күчтүү өнүккөндүгүнөн кабар берет. Мамлекеттүүлүк идеясы күчтүү өнүккөндүгү үчүн кыргыз эли сакталган. Мамлекеттүүлүк идеясы, ынтымак идеясы күчтүү болгондугу үчүн аз санда болсо да кыргыз эли өзүнөн 2-3 эсе көп элдерди өзүнө ассимиляциялап, ошолорду башкарып, ошолордон күчтүү армия түзүп, анан мамлекетин империяга айланткан деңгээлге жеткен. Кыргыздардын ошол мезгилде майрамдары болгон. Биринчиси бул Нооруз майрамы. Элдик астрономия өнүккөндүгүнө байланыштуу кыргыздар өзлөрүнүн календарын түзгөн. Мына азыркы мезгилде ошого көп кайрылып, атай кыргыз календары деп чыгып атат. Ошол календар боюнча кыргыздар дагы жаздын келишин азыркы календар боюнча 21 март күнү белгилешкен. Нооруз майрамы өзү 3 бөлүктөн туруп өткөрүлчүкен. Каган баштап катышчу экен. Биринчи бөлүгүндө жанагы будундун жетекчилери, тутуктар, министрлер, баардык мамлекеттик чиновниктер өзүнүн тике башчысына отчет берип, Нооруз майрамы болуп аткан күндө башчылар, бойлолар
жана тутуктар Каганга отчет берген. Ошондо малдын санынын өсүшү, адамдардын санынын өсүшү, дыйканчылыктан алынган түшүмдүн өлчөмү, сооданын жүрүшү жөнүндө отчет берилген. Нооруз майрамынын экинчи бөлүгүндө Каган баштаган кыргыздардын баардыгы тең мазарларга барышкан. Мазарларга барып сыйынышып, Теңирге арнап жылкыларды, букаларды, койлорду курмандыкка чалышкан. Анан мазарларга чүпөрөк байлоо салты ошо Енисейлик кыргыздарда катуу өнүккөн. Ак түстөгү чүпөрөк бул Теңирге арналган. Аны байлап жатып Теңирден өзүнүн өтүнүчтөрүн, тилектерин айткан. Экинчи сары чүпөрөк күн касиеттүү нерсе катарында бааланып, күнгө арнап байлап, күндөн дагы суранч экен. Байлап жаткан учурда тилектерин айтып. Ал эми көк түстөгү бул жер суунун белгиси катарында жер энеге ыраазычылыгын билдирип, сууга ыраазычылыгын билдирип, өзүнүн тилектерин байлап. Bir adam 3 түстөгү чүпөрөктү байлоо салты болгон. Майрамдын 3-чү бөлүгү бул оюн зоок менен улуттук оюндардын баары, аргымактарды жарыштыруу, төө жарыштыруу, аскердик өнөрүн көрсөтүү, жигит менен кыздардын оюндары, музыкалык аспаптар болгон Енисейлик кыргыздарда. Енисейлик кыргыздардагы комузду колдонгон, зыбыскы, добулбас, герней, зурнай дегендер Енисейлик кыргыздар пайдаланган. Лекциябыздын акырында Енисейлик кыргыздардын материалдык маданиятынын маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири болгон турак жайына токтололу. Енисейлик кыргыздар негизинен мал чарбачылыгы менен кесип кылгандыктан турак жайы боз үй болгон. Енисейдин боюнда, Енисейдин токойлорунда талдын көп түрлөрү өскөн. Ошол талдан ылайыктап боз үйлөрдүн тулкусун, сөөгүн жасашкан. Ал эми боз үйдүн үстүн койдун жүнүнөн жасалган кийистер менен жабышкан. Боз үйдүн ичинде көчмөн турмушка, мал чарбасына ылайыктуу, жашоого ылайыктуу эмеректер турган. Малчылардын кыштоолорунда Енисейде өтө суук болгондуктан карагайдан курулган коро сарайлар жана кампалар болгон. Енисейлик кыргыздар узун карагайларды эки капталын жоонуп, тегистеп, баштарын ашташтырып, андан ар кандай формадагы турак жайларды, коро сарайларды курган. Енисейде көбүнчө кышкысын конус түрүндө ар кандай көлөмдө жасалган алачыктар көп болгон. Ал эми малды сууктан сакташ үчүн өзгөчө жаш, жаңы туулган малдын сакташ үчүн коро сарайларды ушул карагайдан курушкан. Коро сарайлардын үстүн дагы, үйлөрдүн үстүн дагы ошол карагайдан тилинген тактайлар менен чатыр жасап, ошол тактайлар менен суу кирбегидей кылып жабышкан. Айрым окумуштуулар ушул карагайдан үй салууну бөлөк элдер ушу Енисейлик кыргыздардан үйрөнгөн деп дагы айтышат. Ошол карагайдан кыргыздар 4 буруштуу, 6 буруштуу ар кандай турак үйлөрдү курушкан. Дыйкандар негизинен общиналарга биригип, кыштактарда жашашкан. Кыштактарда боз үй менен катар эле карагайлардан курулган 4 буруштук, 6 буруштук үйлөрдө жашашкан. Кыргыздар жашаган үйлөрдүн таманы дагы тактайлангандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Өткөн лекцияларда кыргыздардын
чарбачылыгынын негизги багытын темир иштетүү, металл иштетүү түзө тургандыгын айтканбыз. Металл иштетүү үчүн, бөтөнчө металлды эритүү үчүн кыргыздар ар кандай мештерди курушкан. Мештерге көмүрдү эритүү үчүн көптөгөн карагайларды кыйышып, карагайды алдын ала күйгүзүп, өчүрүп, тонналаган көмүрлөрдү камдап коюшкан. Көмүрлөрдүн жардамы менен темир кендерин эриткен, андан алынган темирлерден ар кандай уюмдарды, курал жарактарды жасаш үчүн көмүрлөрдү пайдаланган. Археологиялык маалыматтар боюнча кыргыздардын темирди иштеткен устаканалары негизинен сайлардын боюнда болуп, ал жерде пайдаланган көмүрдү шилендилерин сайдын кырын көздөй шилеп турган. Археологиялык изилдөөлөрдө кыргыздардын Енисей боюна ылайыктуу жерлерге жайгашкан устаканаларынын ордун изилдегенде, ал жердеги көмүрдүн шилендилери 5 метрден 10 метрге чейин жеткендиги аныкталган. Кыргыздардын устаканалары жайгашкан жерлерди Енисейдин азыркы эли кыргыздар узанган жерлер деп аташат. Кошумча айта кете турган нерсе кыргыздардын аялдарга карата мамилеси. Анткени ар бир элдин маданияты аялдарга карата жасаган мамилесинен көрүнөт. Енисейлик кыргыздар аялдарга, кыз келиндерге өзгөчө аяр мамиле жасагандыгын араб, перс окумуштуулары, Кытайдын тарыхчылары жазып калтырган. Ар бир кыргыз өзүнүн аялы менен кеңешип иш кылган, аялдарынын сөзүн уккан. Аялдар үйдүн куту, балдардын энеси катарында өзгөчө мамилеге ээ болгон. Енисейлик кыргыздардагы көчкөн мезгилде аялдарга көч баштаткан. Эркек бала бир жактан үйүнө келген мезгилде атасынан мурда энесине учурашууга милдеттүү болгон. Кыргыздар өзгөчө кыздарга жакшы мамиле жасаган, аларды эркин, эркелетип чоңойткон, колдон келишинче кийинткен, бойго жеткен мезгилде аларды жакшы жерге турмушка берүүгө аракет кылган. Енисейлик кыргыздарда кыздардын абийирине шек келтирген эркектер өлүм жазасына тартылган. Аялдарды кыргыздар жакшы кийинтүүгө, асем кооздуктар менен камсыз кылууга аракеттерин жумшашкан. Аны үчүн коңшу мамлекеттерден, Кытайдан, Тибеттен жана башка өлкөлөрдөн жибек кестемелерди, азем кооздук буюмдарды көп алып келишип, аялдарга берип турушкан. Тарыхый маалыматтар боюнча Кытайдан аялдар үчүн, кыз келиндер үчүн күзгүлөр жана бөлөк кооз буюмдар алынып келип тургандыгы жөнүндө маалымат бар. Кыз келиндер үчүн кыргыздар тоо текенин киндигинен жыпар жыттуу атырды алганга, аны мускус деп атаган. Кыргыздын кыз келиндеринин керектөөсүнөн ашыкча өндүрүлгөн мускусту улуу жибек жолу менен келген кербендер бөлөк мамлекеттерге дагы алып барып, ал жакта дагы кыргыздар жасаган мускус, азыркы тил менен айтканда жыпар жыттуу духилер бөлөк элдерде дагы чоң талап менен колдонулгандыгы айтылат. Жыйынтыктап айтканда, Енисейлик кыргыздар Тянь-Шандагы кыргыздарга салыштырмалуу, ошол Борбордук Азиядагы бөлөк элдерге салыштырмалуу биз карап аткан 5-10 кылымдардын аралыгында экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы, маданий жактан дагы, чарбачылыктардын баардык түрлөрүн өнүктүрүү тарабынан дагы абдан күчтүү өнүгүп, эң алдыңкы элдердин катарында турган. Ошол мезгилдеги тарыхыбыз менен биз сыймыктанып, ошол мезгилдеги тарыхыбызды тереңирээп окуп үйрөнүүгө аракет жасашыбыз керек.